Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн силер менен Ташкөмүр шаарына караштуу Кызыл Алма айылындагы номер 11 Мойдон Темирбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин башталгыч класснын мугалими Жуманазарова Айтпери Култаевна. Балдар, силерге мен жагымдуу мааны каалайм. Силер акылдуусуңар, билимдүүсүңөр, аракетчилсиңер, ынтымактуусуңар, сулуусуңар, мээримдүүсүңөр, тырышчааксыңар жана жоопкерчиликтүүсүңөр. Бүгүн бизде адеп сабагыбыздын темасы өз өлкөсүнүн мекенчили болуу деген эмне. Балдар, силер бүгүнкү сабакта мекенчилдик жөнүндөгү маалыматтар менен таанышып, өз элдер үчүн мекенчилдигин көрсөткөн белгилүү инсандардын эрдиги жөнүндө билесиңер. Өз сөзүңөрдү эркин айтууга көнүгүп, сөз байлыгыңар, эске сактооңор өнүгөт, кыялданууңар, ой жүгүртүүңөр калыптанат. Балдар, бүгүнкү сабакта силер мекенчиликке, адептүүлүккө, ыймандуулукка, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Сабагыбызды Алгос Мунуттун ата журт ыры менен баштасак. Жылуу кийин, жолуң кыйын, үшүрсүң. Кышта катуу, борулуп карулуу. Сууңду өз мойнум алайын. Жол карайын, токтой турчу ата жол. Жол карайын, токтой турчу ата жол. Жазда башка жел тибесин абайга, көккө турбас могул турган сур булут. Бүттардын өз мойнум алайын, сен оруба мен оруюн ата жол. Сен оруба мен оруюн ата жол. Жаман кырсык салып кетпесин, таалап келип ат тизгин шарт буруп. Азабыңды өз мойнум алайын, из карайын, токтой турчу ата жол. Из карайын, токтой турчу ата жол. Мекен бул ата бабаларың жашап өткөн, өзүң жашап өткөн жер. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Бул мекенибизди бизге мурас кылып калтырып кетиш үчүн биздин ата бабаларыбыз баштарынан нечендеген оор күндөрдү өткөрүшүп, кан төгүшүп, өз жандарын арнашкан. Кечегисин унутпай, бүгүнкүсүн курутпай, эртеңине көз салып, эркин жүргөн булуттай, нартуу кыргыз тукуму, терең түшүн ушуну, барталаса курбайбы бабалардын кусуру. Демекчи, биз өз мекенибизди сүйүп, кийинки муунга аны мурас кылып калтырышыбыз керек. Мекенчилдик бул мекенин, элин сүйүү жана бийик тутуу дегендик. Мекенчилдик дегенде эл жерин коргогон адам бет алдыбызга келе түшөт.
Ал эми жөнөкөй тил менен алганда, мекенчил адам ар бир иште мекенчил болот. Уул төрөлсө, ата-эне сүйүнөт. Көрсө, ал жеке эле ата мурасы эле эмес, эли жерин коргогон эр жигит болуп тура. Киндик кан тамган туулган жериңди эч убакта эсиңден чыгарба. Өз ата журтуң, ата мекениңден татыктуу атуулуу болгонго эмитеден аракеттен. Ар намыстуу, ак тилдүү, чынчыл, ак ниет болгондо гана ата мекениңден татыктуу, мекенчил уулуу аталарыңды ар дайым эсиңден чыгарба. Манас төрөлгөндө кыргыз эли кандай сүйүндү. Кийин ошол элдин тилеги кабыл болуп, Манас баатыр болуп чыкты. Кыргыз элинин чачылганын жыйнап, элди сырткы душмандан коргоду. Манас чыныгы ар намыстуу уул. Ал эпосто мына ушундай атуулук, ар намысты негизге алып жүрүүчү катары каралат. Ошон үчүн жаштайынан ал милдетти колго алат. Өзүн элдин тагдыры үчүн жооп берүүчү адам сезет. Манас эли үчүн курман болууга даяр болгон мекенчил экенин эпостогу төмөнкү ырсаптардан улам билебиз. Кымбатым кыргыз эл үчүн, башка салса көрөйүн, душманга кор кылгыча туубай туна чөгөйүн, тирүү жүрбөй өлөйүн. Манас баатыр айткан шертинин өтөөсүнө чыгып, ата мекенин жуудон бошотуп, жерине көчүп келип, элинин башын кошуп, бириктирип, эли журтуна эмгек өтөйт. Ал кайсы душман менен кармашса да жеңишке жетишкен. Манас баатыр бабабыз колдогон, кыргыз элинен чыккан эр азаматтар кечээ жакындагы улуу ата мекендик согушка киргенде Манастап ураан чакырып, Манас атанын арбагына сыйынып, анан жолго киришкен. Алардын атын атасак: Калыйнур Үсөнбеков, Дайыр Асанов, Чолпонбай Төлөбердиев жана Дүйшөнкул Шопоков. Маселен, Чолпонбай Төлөбердиев өз эл жери үчүн жанын аябай, Дон суусун жээгине, немистердин орнотулган зотуна жүрөгүн тоскон. Карагылачы, кандай баатырдык. Kılımlarga tübörük çaşay ber,
ар намыс, адал эмгек ата мекен, жүрөктөн конуш жайлап орноп бекен, астыртан ой жүгүртсөм бул үчөөнө, кадырлап баштагандан жылыйт жекем. Сүйөмүн жаным бирге деген менен, билгенге сыры терең татаал экен. Кыргызстан көп улуттуу өлкө балдар. Бирок ошол кайсы улут болбосун баарыбыздын жүрөгүбүз мекендеп сокот. Баарыбыз Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшүүбүз зарыл. Балдар, мына ушул мекен деген сөзгө акыруу түстүк. Мекен үчүн жан үрөт, эрдик кылгын журтуңа, кас душманга ок болуп, эрүүлдүк кыл умтула, намыскөй бол култура дейт. Батыр туылса эл ырысы, жамгыр жааса жер ырысы. Батыр болуш маңдайдан, чечен болуш таңдайдан. Батыр болсоң шер бол, коркок болсоң жер бол. Батырдын өмүрү кыска, даңкы узун. Батыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт. Жигит бир сырдуу, 40 кырдуу болот. Жигит үйдө туулат, жоодо өлөт. Балдар, ушу менен сабак соңуна жетти. Үйгө тапшырма мекен тууралуу ырлардан жаттап келебиз. Саламатта калгыла.